Ош шаарындагы Абсамат Масалиев көчөсүндө жайгашкан Аль Мансур жана Абу Бакир ашканалары буздурулууда. Тамактануучу жайлар көп кабаттуу үйлөрдүн биринчи кабатында жайгашып, алдындагы кошумча аянттарды арендага алуу иштетип келген. Буга чейин тургундар санитардык талаптар сакталбагандыгы, өрт коопсуздугу, газ колдоону жана унаа токтотмо жайларынын жоктугу боюнча наразычылыгын билдиришкен. Май болот, таракан басып атат. Тынчтык жок, мына парковкасы жок. Мына өтө албайт, эки машина келсе күбүш жаңжал күнүгө. Акыры биз мэрге кайрылганга эме болдук, мажбур болдук. Себеби эменин алдында, жаңы жылдын алдында өрт чыкты бу жерге. Өрт чыкты эле, бу эмесин жителин башчысын чакырсак, бизди мен сүйө койду. Колуңардан келгенин кылып алгыла деди. Мэрге кайрылдык, мэр туура чечим чыгарып берди. Станкасы жок, машиналар эмне катарына туруп алат. Адамдар эрте менен балдарын алып алып садикке жөнөгөндөр өтө албайсың, бияктан машина кетип, бияка да машина туруп алат. Ыңгайсыздык жаратат бизгечи, чындыгын айтканда. Анан бир канча жыл башта өрт чыккан. Мына Аль Мансурдан өрт чыгып, жителдер бардыгыбыз атып, түн жарымда качып балдарыбызды көтөрүп алып эшикке чыкканбыз. Коркунучтуу да, мындайча айткандачы. Масалиева 15 жана 17 дарегиндеги көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары менен кала башчысынын 4 февралдагы жыйынында дал ушул маселе олуттуу көйгөй катары көтөрүлгөн. Ашкана ээлерине 11 февралга чейин мөөнөт берилген, бирок талап аткарылбагандыктан бүгүн коммуналдык кызматтар өчүрүлдү. Ээлери 3 күн ичинде өздөрү бузуп берерин убадалашты. Эскерте кетсек, бул тилгеде жакын арада Мониевадагы унаа жүгүн жеңилдетүү максатында кошумча заманбап жол куруу иштери башталат. Ош шаарындагы жол инфратүзүмүн жакшыртуу максатында ички жолдорду кеңейтүү жана ачуу менен негизги көчөлөрдөгү унаа тыгынын же болбосо чоң жүктү азайтуу максатында былтыркы жылы дал ушул биз турган Аношина көчөсүндө кызыл сызык белгиленип, турак жайлар алынган. Бул көчө Абсамат Масалиев көчөсүнөн баштап Татууби Турсунбаева көчөсүнө чейин 1 километрге жетпеген аралык 2 тилкелүү болуп жасалмакчы. Биз азыркы убакта ошол Масалиев көчөсүнөн Турсунбаева көчөсүнө чейинки жолду кеңейтүү боюнча сыноо иштерин жүргүзгөнбүз. Ал жерде азыр экинчи этапта турушат. Булар биз аларга үй берүү боюнча комиссия корутунду чыгарып берген. Жолдор булар 2 полоса, 2 тилке болуп салынат. Узундугу 1 километрге жетпек. Мындан тышкары Абсамат Масалиев көчөсүндө быйыл дагы бир катар коммерциялык объектилер сүрдүрүлөт. Алардын ордуна жашыл аймак жана тротуар курулуп, шаардын сырткы көрүнүшү жакшыртылат. Асылбек Тагайбек уулу, Ибрахим Төлөбаев, Ош жаңылыктары.